Негизи эң оригиналы эң түбү топурактан жасалат. Топурактан жасалат. Анткени адам атанын балдарыбыз, адам ата топурактан жаралган деп, ошо адам атага окшош кылып жараткан да. Анан Кыргызстандын биз барган жерде эң биринчи ошо топурактан жаралган Будданы табышкан. Азыр бул жерде сүрөтү, ташта. Бул таш. Жөн эле. Булардын эмелери да сары го. Оранжевый менен. Бирок эмелейилип дуаларды жасалып турган бул жерде. Аябай барактын түрү бар экен. Карасаңыздар. Бул дегени ошол бейиштин жери деген экен. Анан кызыгы бул жерде Будда пайгамбар, Иса пайгамбар, Мухаммед пайгамбар чогуу көрөбүз да. Дүйнөнү Кудайдын жолуна салганда 3 дин бар да. Буддизм, христиан, анан тиги ислам дини. Анан ортодогу иудаизм, анан тиги бул адамдар ойлоп чыккан эмелер, секталар да. Ошого 4 китеп берилген. Бийик 4 китеп. Анан ошол диндердин эмелери пайгамбарлары. Буддиздики Будда, христиандыкы Иса пайгамбар, исламдыкы Мухаммед пайгамбар. Бирок кызыгы ташы бул жерде турат. Эмне үчүн бул таш деген таш эмес. Бул деген корабль. Ошол 3 пайгамбардын жаны ушул корабль аркылуу аламдан түшкөн деген сөз. Ошондо эмне болуп калат? Эгерде алар жаны биздин Кыргызстан жеринде түшсө, таш бул жерде турса, пайгамбарлар ким болуп калат ошондо? Кыргыз. Өзүбүздүн эле бир анткени биз топурактан жаралган эл эмеспиз. Биз деген нурдан бүткөнбүз, аламдан келгенбиз. Аламдан эмне болуп келгенбиз? Бул таш, корабль. Ташта жан рух бар. Кыбла деген сөз ошол корабль деген сөз менен кыскартылган нарса. Каба деген деле ошондой да, каттуу дене, ка деген. Жер. Азыр тилмен айтканда кабыл алуучу бөлмө. Кыбла деген сөз. Аламдан келген жандар дегендей да.